мына азыркы бийлик өзүнүн колуна алгандыгы бизге аябай кубандырып атат. Ошол кубандырган конституцияны ошол өзгөргөнү жакшы болуп атат. Эл дагы бардыгы ошого макул. Мурдагылар болсо бүтүн бийликти өздөрү колуна алып, депутаттар дагы азыр бир эмени өзүнө ала албай атат да. Албай койду. Баш ийбей койду эч кимге. Анан депутат деген ат булганды. Эч ким депутатты сыйлабай койду. Анан барып бирдеке сурасаң элге карабай коюп атат. Ошол сайланган депутаттар келип 5 жылга сайланса, бир дагы келип элден сурап койгон жок. Ошон үчүн мына азыркы конституциябыз жакшы эле кетип атат. Энди мына депутаттар жыл сайын келип кабар алып тура турган болуп атпайбы? Ошого биз макулбуз. Ошого биз көнүп атабыз, элдин бардыгы ошого макул. Президентті башқару менің өзі жеке ойымша болса тууру. Кыргыздын бір өзі сөзі бар. Мен койчуга бір башчы деген. Енді мурун парламентте башқару болгондо бір депутат бір сунушту киргизсе, башкалары каршы турган. Ана енді азыр мына кадровой бопура жең немелер боюнча болса да президент өзү кадрларды назначать етіп, кадрларды немесін сунуштаса парламентке, бұл өте тууру да. Президент өзі иштеген, кайсы жерде, кайсы мекемеде иштеген, кандай немелерде, завод, фабрикада, промышленный немелерде иштеген бұл кишилерди мисалы билип туруп, аныктап туруп, назначение кылат, губернатор кылат, министр, айыл чарба кылат. Бұл енді президенттик башкаруу өтө тууру деп эсептеймин мен. Азыркы неме боюнча. Немеге дегенде ол парламенттик башкарууда ар бир киши бириге бир неме тура берет, тууру келбей калып жатат. Ана азыр президент мисалы сотту, прокуратураны болсо, губернаторларды, акимияттарды өзү назначать эткен болсо бул тууру деп эсептеймин да. Баягы кадрды электен өткөзүп туруп, ишти алып бара турган адамды назначение кылып жатат. Азыр конституция жаман эмес, жакшы. Эл азыр шокосогу макул болуп, энди туура түшүнүп турат. Бардыгыга белгилүү, биз эгемендүүлүккө жеткенибизге 30 жыл болгон болсо, 30 жылдан бери биз көзгө көрүнө турган бир жакка өнүктүк, өзгөрдүк деген пикирди айта албайбыз. Ошондуктан жаңы конституциянын өзгөрүшүнө, өкмөттүн башкаруу тизиминин өзгөрүшүнө бардыгыбызда үмүт чоң. Бул өзгөрүүлөр элдин мындай жүрөгүдө турган акыркы үмүттөрү да уже чөчпөн калды, бирөөгө ишенбейт. Ошондуктан жаштардын өкүлү катары үмүтүм чоң, жаңы өзгөрүүлөр жакшылыктарды өнүгүүнү алып келет деп. Өзгөртүү киргизгени өзү негизи жакшы десем болот. Буга чейин көрдүк, буга чейинки конституция кандай иштеди. Буга чейин келген президенттер, жетекчилер, парламент кандай иштеди. Көрдүк. Эми уже жаштар келип атат. Өзгөрүп атат. Ошол менен бирге конституция дагы өзгөрсө жакшы болот негизи. Учубуз кур эмес, азыр Исхак Разаковдой, Жеңиз Айтматовдой канчалаган белгилүү инсандарыбыз, чыган инсандарыбыз өттү. Ошолордун жолун жолдоп, жакшы инсандар, эл жерди башкарган инсандар чыгып, биз ошондой жаштар чыгып, Кыргызстандын келечегин алдыга сүйрөй турган учур келди деп ойлойм азыр. Biz кичине семьябыз деле алайык да. Мисалы мен өзүм семьямда мен бир адамга кулак салсак гана өнүгүү болот. Анан чар тарап мен балдарым бир сөздү, аялым бир сөздү, өзүм бир сөздү айтып турсак, анда чар тарап өнүгүү болбой калат. Ошон үчүн президенттик башкаруу туура эле, негизинен президенттик шайлоо башкаруу деп эл 80% добуш берген.
азыркы конституция дагы ошонун негизинде түзүлүп атат. Бул мен ойлойм келечекте элибизге жакшы кызмат көрсөтөт деген, мамлекетибиз өнүгөт деген ишеничтемин. Biz түшүнбөгөн суроолордун баарына жооп алдык. Негизи бул конституция, жаңы конституция кабыл алынса, мен ойлоймун, Кыргыз Республикасында ошо конституциянын негизинде жакшы өнүгүү, өсүү, анан адамдардын укуктарын, милдеттерин коргоо боюнча жакшы конституция кабыл алынат деген ойдомун. Негизи бардыгыбыз ушул конституцияны колдоп, 11 апрелдеги референдумда добуш берүүгө биз даярбыз. Жаңы кабыл алынып жаткан конституция бул элдин мүдөөсүн канааттандырган конституция деп ойлойм. Муну жакшылап кабыл алып алсак, бул конституция деген Кыргызстандын баш кийими сыяктуу. Адам баш кийимде ыйык сактайт. Ошондуктан бул конституция баш мыйзам болуп эсептелип, ушунун негизинде башка мыйзамдар түзүлөт. Буюрса, азыркы мыйзамдардагы кемчиликтер оңдолуп, элдин турмушуна, өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө жакшы шарттар түзүлөт. Буюрса, ошон үчүн мен бардык жарандарды чакырып кетет элем. Ушул референдумга катышып, конституция боюнча өздөрүнүн ой пикирлерин билдирсе жакшы болот. Бул конституциянын негизинде ушу Кыргызстандын өсүп өнүгүшүн каалайм. Азыр Кыргызстандын социалдык жана экономикалык абалы өтө төмөн. Ошону көтөргөнгө бардыгыбыз жапатырмак, дем күч берип, бардыгыбыз бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, ишти алга жылдырышыбыз керек. Албетте чек аралар, дагы башка тышкы карыздар, ошолорду биринчи орунда карап ишти алдыга жылдырсак деп ойлойм. Мага өзгөрүү негизинен жагып турат. Президенттик албетте жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчилик болбосо эч кандай алдыга жылуу, элдин алдында президенттин болобу, жогорку кеңештин болобу, аткаруу бийлигинин бардыгынын жоопкерчилиги болуш керек деп ойлойм. Алар мыйзам чегинде жоопту алып, жооп бериш керек элге. Ошол.